6 майдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Экс-депутат Адахан Мадумаров депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко кайрылган. Райондук сот клубга арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткендиктен кайтарылганын билдирди. Буга чейин Мадумаров өкүмдүн көчүрмөсүн 16-апрелде гана алганын, мыйзамга ылайык 15-майга чейин арызданышы керектигин айткан. Саясатчы 29-апрелде Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылганын билдирген. Ал ошол эле күнү мандатын ажыратуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз менен кайрылган. Бул арыз боюнча алдын ала угуу 20-майга белгиленген. 26-апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Мадумаровду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылык беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, бирок жаза колдонбой аны мандатынан ажыраткан. Конституцияга ылайык Жогорку кеңештин депутатына карата соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирсе, анын ыйгарым укары мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Созак районунда жүк ташуучу унаадан жабыркаган бейтаптардын 19-у ооруканада жатканын билдирди. Анын айтымында дем алыш күндөрү Бишкекке жеткирилген 3 балага операция жасалды. Абалы туруктуу, орточу оор, 4-өө реанимацияда, калгандары бөлүмдөрдө. Жалал Абадта 9 бала ооруканада дарыланып жатат. Алардын 5-өөнүн абалы орточу оор, калгандарынын абалы канааттандырарлык. Бирөө ооруканадан чыгарылды. Калгандарынын бардыгы консервативдик дарылануудан өтүшөт. Маселе көзөмөлгө алынды, деди ал. 2-майда 3000 мектеп окуучусу республикалык сынактын алкагында манас айтуу иш-чарасына чогулган Катмы жайлоосунда Hyundai Porter жүк ташуучу унаасы ондогон адамды сүзүп кеткен. Натыйжада 30га жакын бала жабыркап, анын 10-у Бишкекке жеткирилген. Ал эми кийинчерээк жүк ташуучу унаанын айдоочусу үй камагына чыгарылган. Муфтият некесиз жыныстык катнаш күнөө эмес деп видео чыгарган блогерге эскертүү берди. Өзүн блогерден тышкары косметолог, психолог жана сексолог деп жүргөн Айнура Сагынбаева ТикТокто жаш жигиттер менен кыздардын жыныстык турмушу тууралуу видео чыгарган. Анда ал некесиз жыныстык катнаш күнөө эмес деп айткан. Эркектер үчүн көп убакыт жыныстык катнашка барбоо ден соолугуна зыян. Мындан улам ар кайсы нерсеге ишенбей, ден соолугуңарга кам көргүлө. Некесиз жыныстык катнашка баруу күнөө эмес. Болгону сактануу жолдорун эске алгыла. Эң негизгиси адам болгула, деген ал. Андан кийин өлкөнүн дин башкармалыгы Сагынбаевага эскертүү берди. Муфтият блогердин диний багытта айткан пикирин ислам динин ачык бурмалоого жатат жана коомдун, өзгөчө жаш өспүрүмдөрдүн адеп ахлактык баалуулугуна каршы келет деп билдирди. Эгер аталган жаран шарият негиздерине жана улуттук наркка сыйбаган субъективдүү ойлорун айтууну токтотпосо, тиешелүү органдарга кайрылууга мажбур болорун эскертет, деп билдиришти муфтияттан. Сагынбаева болсо муфтияттан эскертүү алган соң TikToктогу видеосун өчүрүүгө мажбур болгонун жазды. 2023-жылы өлкөнүн республикалык бюджетине майнингден 93,730,8 миң сом жана оюн-зоок ишмердүүлүгүнөн 96,896,3 миң сом салык түштү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин отчетунда айтылат. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 25 чукул майнинг фирма катталган. Алардын 8-и түзүлгөн келишимдин негизинде чакан гэстерден электр энергиясын алат. Калгандары энергияны кайдан аларын тактаган эмес. Өлкөдөгү ири майнинг фирмалардын бири Йеменде жайгашкан. Ал Solarcoin компаниясына таандык. Былтыр жайында бул компания тууралуу эки көз карандысыз иликтөө чыккан. Азаттык бул компаниянын Йемендеги фирмасы мамлекеттик тармактарга кошулганын аныктаган. Ал эми Клоп компания мамлекеттик энергетикалык компаниялардагы жогорку атка минелер менен байланышы бар экенин аныктаган. Иликтөөлөр чыккандан кийин бийлик майнинг фирма Казакстан аркылуу транзит менен келип жаткан Орусиянын Интеррао энергокомпаниясынын электрин алып жатканын билдирген. Өлкөдө оюн-зоок ишмердүүлүгүнө 2022-жылдын июнунан тартып уруксат берилген. Биринчилерден болуп казино ачууга лицензияны Гранд Казино жоопкерчилиги чектелген коому сатып алган. Кийин Клоп ал президент Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Бурканов менен байланыштуу экенин аныктаган. Президент Садыр Жапаров өзүнүн соц түйүндөгү барагында Рух Ордо туристтик комплексине комуз түрүндө эң чоң пирс курулуп жатканын жазды. Анын айтымында пирстин ортосунда боз үй түрүндөгү айнектен курула турчу ресторан жайгашып, анда улуттук тамактар гана берилет. Бирок Жапаров басма сөз катчысы соц тармактарда бул пирс боюнча катуу сын пикир айткандар көп болуп жатканын билдиргенин жазды. Ошондуктан жалпы коомчулуктан сурамжылоо кылам. Ким колдосо ооба, колдобосо жок деп добуш бериңиздер. Сөзсүз көпчүлүктүн каалоосун эске алабыз. Жок дегендер көптүк кылып кетсе, долбоорду өзгөртүп коюш 5 секундта, деп жазды Жапаров. Пирстин жалпы аянты 1800 чарчы метрди, узундугу 135 метрди түзмөкчү. Садыр Жапаров 9-майга карата парадка Орусияга барат. Президенттин басма сөз катчысы өлкө башчысынын иш сапары 2 күнгө созуларын билдирди. 8-майда Жапаров Евразия экономикалык биримдигинин юбилейлик саммитине жана 9-майда Москвада өтө турган жеңиш парадына катышат. Жапаров Москвага Бишкектеги өлбөс полк жүрүшү өтпөй калган шартта барат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги эл көп чогулган жерлерде кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын, андыктан коомдук коопсуздукка коркунуч туудургандыктан быйыл жүрүш өтпөйт деп түшүндүргөн. Ошондой эле быйыл 9
майга карата парад да өтпөйт, калаанын жеңиш аянтында митинг реквием гана өтөт.